bir жолы ассаламу алейкум, урматтуу агайын туугандар, урматтуу аксакалдар, Амир Темир аймагынын тургундары, апалар. Биринчиден кечээки мусулмандардын ыйык майрамы, Курбан айт майрамыңыздар менен дагы бир жолу куттуктаймын. Ар бир үйдө тынччылык, токчулук, молчулук болсун. Ушул ажыда, сапарда жүргөн агаларыбыз, апаларыбыз аман эсен ушу тилек максаттар кабыл болуп жакшы келсин. Анан бүгүн эмес жогулганыбыздын максаты дагы өткөндө келип, ушул жерди көрүп, анан анча-мунча аксакалдар менен жолугуп, ушул жерге бала бакча керекпи десек керек деп анан ушундай сөздөр болгон эле да. Быйыл шаар боюнча Кудай буйруса биринчи этабында бир 2 бала бакча баштайлы деп сүйлөшкөнбүз. Бирөөсүн Курманжандаткан мына Юго-Востокко айыл аймагына, бирөөсүн ушул Амир Темир аймагына деп. Анан Кудай буйруса ушулардан эконом болгон акчаны дагы экономдоп, 3-чү балдар бакчаны да Кудай буйруса жакын арада баштайбыз да. Шаарда балдардын бала бакча менен камсыз болушу мына 43-44% экен да. Бул жакшы эмес десек да болот да. Анан биз астыбызга ушундай бир программа койгонбуз. Келечекте жылына бир 2-ден 3-төн 4төн бала бакча куруп, бир шаардыктар баардыгына бир жакшы шарт түзүп берели да. Эми акыркы убакта жашырганда эмне бала бакча курмак турсун, ушу бар бала бакчаларды дагы бүт жок кылып берген экенбиз. Менчиктештирип же болбосо башка больницаларга, башка объектилерге, военныйларга берип берген убактылар болгон экен да. Азыр эми ушуну биз аракет кылып атабыз. Көп бир 3-4 объектини бала бакчаларды кайтарып алдык да. Буларды дагы акчасын таап ремонт кылып туруп, мына шаардыктарга беребиз Кудай буйруса. Ушул бала бакча Кудай буйруса бүгүн башталышы мына капсула салуу аземине келип атабыз силер менен биргеликте. Ушул тез аранын ичинде сапаттуу жакшы бүтсүн. Ошо Акжолтой садик болсун. Подрядчик ким? Мына бул бала бакча бардыгы жергиликтүү бюджеттин өзү эсебинен куруп атабыз да. Жергиликтүү бюджетти мына жолдор азыр мына Шакирова көчөсү деп коет го, мына көчө астында чыкты. Ушулар бардыгы жергиликтүү бюджет менен баштап атабыз туугандар. Бул бардыгы мына өзүбүздүн мына шаардык кеңеш жергиликтүү бюджет менен аракет кылып аткан иштерибиз да. Анан мамлекеттик деңгээлде дагы Кудай калса чоң көчөлөрүбүздө дагы аракет кылабыз. Мен сизден суранарым мына элдин астында сапатка көңүл бургулагы. Мына өз калооңор менен силерди колуңардан кармап бирөө келип мына садикти куруп бер деген жок да. Же мен сурандымбы, же башка жетекчи суранган жок. Өз калооңор менен катыштыңар, уттуңар, туурабы? Ошон үчүн эми бизде көзөмөл катуу болот мына бардыгы. Эң биринчи очурт эл дагы көзөмөл кылыш керек да. Бир жерде туура эмес болуп калса, убагында айтып, мына аймактык кеңештин төрагасы турасың отур, күнү түнү ушул жерде көзөмөл. Анан кийин бүткөндөн кийин сапатсыз болуп калды, андай мындай дебегиле. Мына мен башында айтайын, ошон үчүн көзөмөлдү жакшына жасагыла, силер жакшы куруп бергиле. Отур, убаксатында сурок ноябрда атасыңарбы? Ноябрда эртелетип, күн ысыкта бир түнү иштейсиңер, кандай кыласыңар, бир октябрдын аяктарында, ноябрдын бир күн суу электе ачып бергенге аракет бүтүрүп бергиле. Окулу, сенин сураныч ушул. Рахмат анда, көңүл бурган. Акжолтой болсун. Ушул Амир Темир аймагында дайыма жакшылыктар, ушул иш жакшылыктын башаты болсун. Көп жакшы иштерге күбө болор. Рахмат апа.